Угуп шок болосуз, Бишкекте биринчи топтогу майып кыз зордукталды. Кызы үрөй учурган жол кырсык, бүтүрүүчүлөр бараткан автоунаа жол кырсыгына кабылып, окуучуларды чыгарып жатканын көрүүгө болот. Улакчы Манас Ниязовго Кытай кыз сүйүүсүн арнады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте биринчи топтогу майып кыз зордукталды. 22 майда саат 2:00 102 кызматына жарандан анын 21 жаштагы кызын тааныш эмес жигит зордуктаганы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Арыз ээси 21 май күнү саат 23:00 чамасында жаңы конуштардын биринде кызынын таанышы аны алдап машинага салып, эркине каршы күч колдонуп, аны менен жыныстык катнашка барганын билдирген. Булактардын айтымында жабыркаган кыздын эки колу тең жок. Учурда зордуктоо боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө акча эмиздөө иштердин жүрүшүндө 21 жаштагы шектүү кармалып, УКЖга киргизилген. Тергөө иштери улантылып, экспертизалар дайындалды. Кара сууда күчтүү таасир этүүчү дарыларды мыйзамсыз жүгүрткөн шектүүлөр кармалды. Кара суу районунда күчтүү таасир этүүчү дарыларды мыйзамсыз жүгүрткөн деген чек менен шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. 2025 жылдын апрель айында Кара суу райондук Ички иштер башкармалыгынын кызматкери жарандар күчтүү таасир этүүчү же алардын аналогдору болгон наркотикалык заттарды сактоо, сатуу фактысына катышы бар экени тууралуу маалымат алган. Бул факты боюнча сатуу максатында күчтүү таасир этүүчү же улуу заттарды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Оперативдүү иликтөө иш-чаралардын жүрүшүндө шектүүлөрдүн өздүгү такталган. Алардын жашаган жайларына тинтөө жүргүзүлүп, эки түрдөгү күчтүү таасир этүүчү дарылардын 201 жана 277 даанасы алынган. 2025 жылдын 23 майында төмөнкү жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алар 1986, 1987, 1993, 1996, 1999 жылы туулган жарандар. Учурда экспертизалар аныкталууда. Урматтуу мекенештер, Россия Федерациясында мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү, массалык кармоолор күч алууда. Чет жерде мыйзамды сактап, документтериңиздерди толуктап алыңыздар. Регистрация ИНН, СНИЛС, ОМС, ТМС, трудовой договор, медкарта, перевод паспорт, черный список, штраф, запрет баарын текшерип беребиз. Эң башкысы сиздерге юридикалык жардам көрсөтүү кызматы бар. Улакчы Манас Ниязовго кытайлык кыз сезимин билдирди. Кытайда Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясы менен иш сапарда жүргөн улакчы Манас Ниязовго сый үстүндө кытайлык кыз сүйүүсүн арнады. Ал улакчыны чыныгы күйөрман катары жакшы көрөрүн айтып, анын оюндары менен тааныш экендигин айтты. Социалдык желеге тараган видеодо кыздын тартынбай сүйлөшүп, кыргыз тилинде "Мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм" деп айтканын угууга болот. Ошондой эле ал улакчыны Янтай шаарына чакырып, деңиз жээгин көрсөтөөрүн билдирди. Айта кетсек, буга чейин улакчынын кытайлык күйөрмандардын корчосунда калган видеосу тараган. ОКМК Кара суу районунда Хизбут Тахрир радикалдык экстремисттик уюмунун мүчөлөрүнүн үйлөрүндө тинтүү иштери жүргүзүлдү. 2025 жылдын 23 майында Кыргыз Республикасынын УКМК жана Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан диний экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдарга каршы аракеттенүү боюнча өз ара аракеттенүүнүн алкагында, ошондой эле козголгон кылмыш ишинин алкагында тыюу салынган Хизбут Тахрир радикалдык экстремисттик уюмунун 4 активдүү мүчөсүнүн жашаган жерин тинтүү иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгында 26 диний китеп, 5 финансылык күндөлүк китеп, 34 түрдө диний дептер, 4 уюлдук телефон, 8 флеш-карта, 1 фотоаппарат, 1 компьютер жана 31 000 сом өлчөмүндөгү акча каражат алынган. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүп, тиешелүү экспертизалар дайындалып, жыйынтыгында аталган адамдарга карата чаралар көрүлөт. Алматыда бардын күзөтчүсү милиционердин көзүнчө кыргызстандыкты катуу сабаган. Тышкы иштер министрлиги Алматыдагы катуу сабалды деген кыргызстандыктын окуясы боюнча үн катты. Окуя былтыр декабрда болуп, коомчулукка эми гана ачыкталууда. Соц тармактагылардын жазганына караганда, Азиз аттуу жигит баарда иштеген тааныш кызына барып, аны кире бериште күтүп турган. Кафенин күзөтчүсү
ага элдин кирип чыкканына тоскоол болуп жатканын айтып кетишин талап кылган. Күзөтчү Азизди күтүүсүздөн бир нече жолу чапканда ал эсин жоготуп жатып калган. Дарыгерлер башынан катуу жаракат алганын айтып, Азиз 10 күн комада жатты. Күзөтчү азыркыга чейин эркиндикте деп жазышкан мекендештин жакындары. Кыргыз Республикасынын Алматыдагы башкы консулдугу Азизге юридикалык жардам көрсөтүп, бул ишке диаспораны да тарткан. Казакстандын тартип сакчылары кылмыш ишин козгоп, материалдар сотко өткөрүлдү. Биринчи жыйын 30 майда өтүп, ага Кыргыз Республикасынын башкы консулдугунун өкүлдөрү катышмакчы. Эки өлкөнүн соц тармак колдонуучулары мекеменин күзөтчүсү эркиндикте жүргөнүнө нааразы экенин жазып, окуяга кайдыгер караган милиционерди жоопко тартууну талап кылышууда. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн катышуусунда ири жол кырсыгы кытталды. Казакстанда мектепти аяктап жаткан окуучулар бара жаткан унаа ири жол кырсыгына кабылды. Бул туурасында казак басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, каргашалуу окуя кечээ 23 майда Жана өзенинде орун алган. Полиция Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser жана Lexus LX унааларын сүзүшүп кеткенин айтып, жол кырсыгына бүтүрүүчүлөр күнөөлүү эместигин билдирди. Анда Toyota Hilux унаасынын айдоочусу бүтүрүүчүлөр бара жаткан Toyota Land Cruiser унаасын ашып өтөм деп, жол жээгинде турган Lexus LX менен сүзүшүп алган. Ошондой эле жол кырсыгынан эч ким жабыркабагандыгы маалыматта кошумчаланган. Надо кысылып адам чыга алмай атыр. Өлерсиңдер Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таала өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.